Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Парламенттин депутаты Евгения Строкова билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын кызматтан кетириш үчүн түзүлгөн петицияга кол топтоого чакырууда. Ал мындай кадамын министрдин ишине ичи чыкпаганы менен түшүндүрдү. Строкова билим берүү министрлиги коррупциялашып, реформа жүрбөй жатат деп эсептейт. Жөн гана жумуштан алып салуу жетишпейт деди ал. Эгерде иштерин чындап текшерсе, ал жакта башалмандык бар экени ачыкка чыгат. Анан эч кандай реформа жүргөн жок. Чет өлкөдөгү гранттык орундар боюнча кайрылгандар бар. Ал эми окуу куралдарындагы каталарды айтпай эле коеюн. Акырында булар боюнча министрден башкасынын баары эле күнөөлүү болуп калат. Интернетте билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кызматтан кетирүүнү талап кылып, онлайн кол топтоп жатышат. Петиция Change.org платформасында жүргүзүлүүдө. Петицияга кол койгондордун саны 500дөн ашты. Бул дооматтар боюнча билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын өзүнө байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин коомчулукта мектеп китептериндеги каталар боюнча министрликке кескин сын пикирлер айтылып келген. Башкы прокуратуранын тараткан маалыматына ылайык, Аскер прокуратурасынын мыйзамсыз баюу фактысынын сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында камакка коюлган Алмазбек Атамбаевдин мүлкүн текшериш үчүн 17 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы башкы прокуратурага жөнөткөн. Башкы көзөмөл органынын изилдөөсүнөн кийин камакка коюлган мүлктүн арасынан 20 камак чарасы алынды. Алардын ичинде Жал Кечи районундагы номер 77 турак үйдөгү 18 батир жана телерадио уюмдарынын ассоциациясы уюму бар. Башкы прокуратура учурда Атамбаевке жана анын жакындарына таандык мүлктү текшерүүнү улантып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары, Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка коюлган. Маалыматка караганда мурдагы президенттин 25 банкта эсеби болгон. Мындан сырткары Атамбаевке жана анын аялына Кыргыз Автомашка, Апрель ТВ жабык акционердик коомуна тийиштүү деп кабарланган банктык уячалары камакка коюлду. Башкы көзөмөл органы тараткан маалыматка караганда 5 автоунаа, 4 жер тилкеси, алардын 2 Кой Ташта, Аламүдүн жана Ысык Ата райондорунда, Кой Таштагы ден соолукту чыңдоо борбору, турак үй, Арашандагы Жайыт, Кой Таш менен Арашанда көп жылдык дарактар отургузулган 3 жер тилкеси мурдагы президентке караштуу экени аныкталды. Ушунун бардыгына жана Раиса Атамбаевага караштуу 3 автоунаа, батир жана Бишкектеги жеке менчик үй камакка коюлду. Камакка алынгандардын арасында Кыргыз Автомаштын мүлкү, Жал Кечи районундагы көп кабаттуу үй, ушул эле райондогу 18 батир, Ибраимов көчөсүндөгү 3 батир, Матросов көчөсүндөгү киши жашабаган 39 имарат, ушул эле көчөдөгү жер тилкелери, соода үйү, дүкөн, кеңсе, темир жолу жана Матросов көчөсүндөгү резервуар, 18 цех, 9 кампа бар. Мындан сырткары Медиа форум ишканасынын мүлкүнө, Чолпон Ата шаарынын курорттук аймагындагы бүтө элек 2 объект жер тилкеси камакка коюлду. Буга чейин Алмазбек Атамбаев Кой Ташта тарапташтар менен жолугушууга чыккан учурда банктык эсептери жана уячасы жок экенин билдирген. Алмазбек Атамбаев 8 августта ИИМдин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап, 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына кармоо тууралуу чечим кабыл алган. Бүгүн шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырды. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектепте жана Бишкек шаарындагы номер 12 мектеп гимназияда коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептин каражаттарынын эсебинен жаңы корпустар курулат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 27 августта бул мектептерде жаңы корпустарды курууга капсула салуу аземине катышты. Ички миграциядан улам Бишкек шаарынын Чүй жана Ош облустарынын орто мектептеринде окуучулар көп болуп, мектептерге балдар батпай, чоң кыйынчылык бар экени маалым. Коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн акча каражатын мектептерди жана аларга кошумча окуу корпустарын курууга жумшайлы деп чечкенбиз, деди мамлекет башчы айыл тургундары жана мугалимдер катышкан аземде. Жээнбеков жемкорлуктан түшкөн каражаттын кийинки бөлүгү бала бакча курууга жумшала турганын кошумчалады. Сокулук районунун Орок айылында сабактар 3 мөөнөттө өтүүдө. 2 кабаттуу кошумча курулуш корпусу мектептин сыйымдуулугун 500 окуучу орунга чейин жогорулатат. Бишкек шаарынын номер 12 мектеп гимназиясы да окуу имаратын кеңейтүүгө абдан муктаж. Жалпы билим берүүчү мекеменин 3 кабаттуу корпусу 385 орунга ылайыкталат. Курулуш иштерин 2020 жылы бүтүрүү пландалууда. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттар үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп 2018 жылдын июнь айында ачылган. Мамлекет башчы Борбор шаардагы мектептерге барганда атайын эсепке түшкөн каражаттар жаңы мектептерди же алардын имараттарына кошумча корпустарды курууга багытталарын белгилеген. Жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжасында билим берүү жана илим министрлиги 2019 жылга карата республика боюнча курулуш иштери баштала турган 15 мектептин тизмесин түзгөн. Алардын 7си Бишкек шаарында, 7си Чүй облусунда жана 1 Ош шаарында.
Транспорт жана жолдор министрлигинин Чүй облусундагы айланма жолдо акы төлөнгөн жолго айландыруу тууралуу чечими негизделген. Бирок ал жарандардын наразычылыгы менен каршылык акцияларына түртөт. Ушундай пикири менен транспорт тармагындагы эксперт Марат Мусуралиев VSKG сайты менен бөлүштү. Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард доллардын тегерегиндеги сумманы түздү. Анын 1/3 бөлүгү жолдорду реконструкциялоого жумшалган деп эске салды ал. Биздин өлкөдө аба ырайынын туруксуз шарттарына байланыштуу жол катмары 15 жылдан ашык пайдаланууга жетет. Ал эми насыяларды жабуу 30 жылга эсептелген. Ошондуктан биз өзүбүзгө бекер жолду колдоно албайбыз. Мусуралиев коңшу өлкөлөрдө да кээ бир жолдорго акы төлөнүп иштетилет деп айтты. Алгачкылардан болуп мындай чаралар Тажикстанда колдонула баштады. Кийинчерээк Белоруссия менен Орусия жолду пайдаланууда акча чогулта баштаган деп белгиледи ал. Орусияда айтып кетсем, жолго акча төлөө киргизилгенде каршылык акциялары болуп өткөн. Мунун баары кээ бир авто ташуучулар легалдуу эмес иш жүргүзүшкөн. Бирок андан кийин алар ачыкка чыгышкан. Ошол эле учурда Орусияда жүктүн 40% автомобиль транспорту менен ташылат. Жүк ташуунун темир жол менен дагы ташуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстандагы жүк ташуучулардын иш таштоосу талапсызга айланып кетиши мүмкүн. Эксперт Минтрансга жүк ташуучулардын көлөкөдөн чыгыш менен жолдорго акы төлөөнү киргизүү тууралуу ойлонушу керектигин болжолдойт. Биздин айдоочулардын чатында өз иштерин аткарып алыш үчүн кээ бирөөлөрдүн убактылуу патент берип турушун суранган билдирүүлөр көп деп айтты ал. Бул биздеги ачыкка чыкпаган жүк ташуучулардын көп экендигине байланыштуу. Алар болсо салык төлөгөндөн качышат. Орусияда болсо бул көйгөйдү жөнөкөй эле чечип коюшту. Патент менен иштегенди алып салышып, жеке ишкердикке уруксат берип коюшту. Баарынан да жеке ачыкта иштебеген жүк ташуучуларга мындай нерсе жакпаса керек. Керек болсо каршылык акциялар да болушу мүмкүн. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шадданалиев акы төлөнгөн жолдор акчаны ашыкча топтоо деп белгиледи. Кыргызстанга чоң насыяларды төлөбөш керек деп түшүнбөш керек. Ошондуктан кээ бир жолдорго акы төлөмдөрүн киргизүү зарыл деди ал VSKG сайты менен сүйлөшүп жатып. Бирок жолго акы алгандан алдын автомобилисттер үчүн тийиштүү шарттарды түзүү керек. Же болбосо акы төлөгөн жолдорду идеалдуу полотно болушу, жол кыймылынын коопсуз уюштурулушу зарыл. Бетон бөлүштүргүчтөр, бир тараптуу ажыраткычтар жана башкалар. Эмне үчүн төлөп жатканыбызды биз сурай тургандай болушубуз керек. Темирбек Мусаевич жол акысын төлөө үчүн негизги шарт болуп акы төлөнбөй турган альтернативалуу жолдун болушу керек экендигин белгиледи. Андай болбосо акы төлөөнү каалабаган жарандардын укугу бузулат деп жыйынтыктады ал. Түшүндүрсөк, транспорт жана жолдор министрлиги Чүй облусундагы айланма жолдо акы төлөй турган жол кылабыз деп сунуштап жатышат. Мекеменин башчысы Жанат Пейшенов журналисттерге акы төлөнүүчү жолдор тууралуу мыйзам мамлекеттик органдар менен макулдашылып жана өкмөттүн аппаратына кароого киргизилгенин айтты. Пилоттук долбоордун сыпатында транспорт жана жолдор министрлиги 73 км айланма жолдо Алмата көчөсүнөн баштап Чымкоргон айылына чейин акы төлөө негизине которууну сунуштайт. Пилоттук долбоордун техника-экономикалык негиздемеси 2020 жылда башталат. Камактагы саясатчы Садыр Жапаров мотоциклчен уулун сүзгөн унаанын айдоочусун кечирди. 26 августта эртең менен ооруканада 27 жаштагы Дастан Садыр уулу көз жумган. Ал 22 августта саат 22:30 чамасында болгон жол кырсыктан бери жандандыруу бөлүмүндө жаткан. Коомдук активист Мелис Аспековдун айтымында Садыр Жапаров туугандарынан жол кырсыкка катышкан Toyota Matrix унаасынын айдоочусуна жана башка катышуучуларга карата арыз жазбоону суранган. Ал айдоочуну кечирди. Жашоодо ар кандай нерселер болот эмеспи? Мындай кайрылуусун Садыр Жапаров туугандарына түндө айтса керек. Мен эртең менен уктум, деди Мелис Аспеков. Анын айтымында Садыр Жапаровдун абалы оор, бирок өзүн көзөмөлдөп жатат. Анын уулу Түп районунун Кең Суу айылында жерге берилет. Центера Gold компаниясынын тараткан билдирүүсүндө буга чейинки Кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн стратегиялык келишимге ылайык тараптардын Кумтөр долбооруна тийиштүү экологиялык соттук териштирүүсү токтотулганы кабарланды. Макулдашылган стратегиялык келишимге ылайык Центера Gold компаниясы Кыргыз тарапка экологиялык жана социалдык фонддорго ар кандай төлөмдөрдү төлөп берет. Маалыматта стратегиялык келишим Кыргыз өкмөтү менен мындан аркы кызматташтыкты күчөтүп, киреше табуу менен экологияны коргоодо натыйжалуу болору айтылат. Буга чейин Кыргыз өкмөтү Центера Gold компаниясы менен стратегиялык келишим боюнча мунаса табылганын жарыялаган. Андан буга чейинки каралган шарттардан тышкары Центера Gold компаниясы тарабынан жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна $5 миллион өлчөмүндө бир жолку төлөм. Андан соң 12 айдын ичинде дагы $5 миллион бир жолку төлөм жана бул фондго айына Кумтөр Gold Company компаниясынын 0,4% эквиваленттүү кирешеси чегерлери айтылган. Мындан сырткары жаратылышты өнүктүрүү фондуна $1 миллион өлчөмүндө жыл сайын төлөм төгүлүп, Кумтөр көнүндө 2 жылдын ичинде $16 миллион
кем эмес суммада геологиялык чагындоо программаларын каржылоо жүргүзүлөрү макулдашылды. Кыргыз өкмөтү Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн Канадалык Centera Gold ишканасын 2013 жылдан бери сотко берип, миллиондогон доллар кенемте талап кылып келет. Кумтөргө байланыштуу айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге 2017 жылы Сапар Исаков премьер-министр болуп турган учурда кол коюлган. Анда Centera Gold айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө 50 миллион доллар бөлүп, жыл сайын төлөнчү экологиялык төлөмдү 310 миң доллардан 3 миллион долларга көтөрүүгө макул болгон. Буга жооп катары Кыргыз өкмөтү Centera Gold компаниясына карата берген экологиялык доодон баш тартмак. Бирок Сапар Исаковдон кийин кызматка келген Мухаммедкалый Абылгазиев бул келишим өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деп жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган болчу. Азырынча өкмөт Centera Gold компаниясынын акыркы билдирүүсү боюнча үн ката элек. Мамлекеттик каттоо кызматынын мамлекеттик жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдүн бланктарын даярдоо боюнча жарыялаган тендеринин жыйынтыгы чыкты. Мамлекеттик сатып алуу порталындагы маалыматка караганда, Казакстандын Улуттук банкынын банкноттук фабрикасы мамлекеттик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн бланктарын 50 миллион 430 миң сомго, ал эми эл аралык үлгүдөгүсүн 346 миң 240 сомго даярдоону сунуш кылган. Башкача айтканда, бул ишкана мамлекеттик үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк бланктарын жасоодо эң аз сумманы сунуш кылды. Тендерге катышкан башка эки компания мамлекеттик үлгүдөгү күбөлүк бланктар үчүн бири 51 миллион сом, экинчиси 70 миллион сом деген сумманы көрсөткөн. Тендердин жалпы баасы 75 миллион 364 миң сом болгон. Ал эми эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк бланктарын жасоодо эң төмөн баа болгон 208 миң сомдо Гознак жоопкерчилиги чектелген коому сунуш кылган. Айдоочулук күбөлүк бланктарын даярдоону кайсы ишкана утуп чыкканы тендердик комиссиянын акыркы чечиминен кийин белгилүү болот. Бирок эң аз сумма каражат сунуш кылган ишкананын мүмкүнчүлүгү башкалардан жогору болот. Кыргызстанда азыр айдоочулук күбөлүктүн жана автоунааны каттоо бланктарынын тартыштыгынан улам жарандарга убактылуу бланктар берилип жаткан. Мам каттоо муну буга чейин ушул документтерди даярдап келген компания менен түзүлгөн келишим бүтүп, аларды даярдоо боюнча тендер жарыяланганы менен түшүндүргөн. Жол кырсыгы Көкчар айылында 22 август күнү болгон. Садыр Жапаровдун уулу Дастан бурулуп жаткан унааны барып сүзгөн. Дүкөндүн видео байкоосуна кырсык кандайча болгону түшүп калган. Кадрдан жаш бүлө кичинекей баласы менен дүкөндөн чыгып, Toyota Matrix үлгүсүндөгү унага отурганын көрүүгө болот. Андан соң айдоочу бир унааны өткөрүп жиберип, бурула баштаганда мотоцикл келип сүзгөн. Ошондой эле унаа мотоцикл менен кагышкандан кийин бир нерсени тегелеп кеткени байкалат. Күбөлөрдүн айтымында ал мотоциклдин айдоочусу болгон. Мындан сырткары кадрдан бир нече адам токтоп турган унаанын алдын карап жатканы байкалат. Күбөлөрдүн айтымында алар унаанын алдынан мотоциклдин артында отуруп келе жаткан кызды алып чыгышкан. Камактагы саясатчынын улуу баласы Дастан Садыр уулу 26 август күнү ооруканадан көз жумган. Ал 22 август күнү 7 апрель көчөсүндө мотоцикл менен баратып кырсыктаган. Ал эми Дастан учкаштырып бараткан кыз Чүй аймактык ооруканага түшкөн. Башкы дарыгер Бакыт Болотбековдун айтымында анын баш сөөгү, көкүрөгү жабыркап, бетинин сөөгү сынып кеткен. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду куруу жана долбоорлоо дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 27 августта Супер KG порталына аталган ишканадан билдирди. Маалыматка ылайык, бул боюнча буйрук 21 августта чыккан. Калилов жалпы жамаатка тааныштырылып ишке киришти. Дирекциянын мурдагы башчысы Улан Кулов Жамшитбек Калиловдун орун басары болуп дайындалды. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев өткөн жылдын декабрь айында 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуянын айынан транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов президент тарабынан катуу сынга алынган соң кызматтан кеткен. Өлкөдө Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин акталышы жана Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келиши коомчулукта жана саясий эксперттердин арасында кызуу талкууну жаратып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакка алынышы менен азыркы бийликтин саясат талаасында оппоненттери калган жок. Ошондой болгону менен белгилүү бир күчтөр түндүк-түштүк вектору менен абалды копшутууда жана күзүндө бул бөлүнүү ачык эле көрүнө баштайт. Анын үстүнө элдин бийликке карата социалдык саясий абалга байланышкан нааразылыгы күчөп жатат. Азыркы учурда саясий күрөштөр кайрадан жанданып кетиши мүмкүн экенин боолгологондор да бар. Кыргызстанга кайтып келген Бабановдун суракка алынышы, автоунаасына камак салынуусу, Аскар Акаевдин Кыргызстанга кайтып келүүсү мүмкүн жана буга бийлик каршы эмес деген сыяктуу жүрүп жаткан сөздөрдүн баардыгы күн тартибин өзгөртүп, эл экономика көйгөйүн эмес, саясатты талкуулап жаткандыгы бийлик үчүн ыңгайлуу экенин айткан саясий эксперт Марс Сариев, Өмүрбек Текебаев менен Өмүрбек Бабанов Алмазбек Атамбаевдей катуу кетпей, конструктивдүү оппозиция болушу керек экенин кошумчалайт. Ошондуктан алардын парламенттик шайлоого катышуусу боюнча
айтымынча бийликтегилер менен кандайдыр бир келишим түзүп алышса керек деген ишеничте саясаттануучу. Ошентип туруктуулук орномокчу. Бабанов түндүк. Текебаев саясий туткун катары түндүктөн да түстүктөн да колдоо табат. Жакында Бабановдун таза экендиги аныкталат. Анан ал өзүнүн экономикалык идеяларын баштап, эл өзү анан премьер-министр кызматына же анын кишисин, ошол эле Канат Исаевди сунуштайт. Текебаев бийлик үчүн баш оору болсо да, ал өз алдынча саясатчы. Анын өз электораты бар, бирок ал тобокелдикке барбайт. Бул анын акыркы шансы дейт Марсариев. Бирок коомчулукта бийликке каршы оппозициянын жоктугу саясий өнүгүүдө чабалдыкка гана алып келерин айткандар арбын. Алардын пикиринде Текебаев жана Бабанов бийликке каршы күчтүү оппозицияны түзүп чыгуусу туура болот. Кеп Текебаев акталып, Бабанов сурактан суу чыгабы? Маселе ошондо. Булак факты KG.